Кыргызстандын желеген дүйнөнүн эң бийик чокуларында желбиреткен альпинисттер бүгүн өз мекенине кайтып келишти. Манас эл аралык аэропортунда аларды салтанаттуу тоосуп алуу аземи өттү. Кыргыз альпинисттери үчүн бул жолку экспедиция чоң ийгиликтер менен коштолду. Делегацияны жетектеп барган альпинист Эдуард Кубатов алгач Непалдагы Гималай тоосунун Лухадзе чокусуна кычкылтексиз чыгып, рекордду жаңылады. Андан көп узабай ошол эле Гималай тоосунун Макалу чокусунда кычкылтексиз багындырып, өлкөнүн желеги үстүбүздөгү жылдын 30-майында көтөрүлгөн. Мындай кубанычтуу жаңылык Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу болду. Кыргызстаным чоң рахмат, кыргыз элим чоң рахмат. Ушул экспедиция Гималайда ушул жылдык экспедиция оор эле болду. Эки чоң улуу тоо Лухотсе менен Макалу кычкылдыкты колдонбой чыктым. Ошондуктан именно Макалу тоо өзгөчө оор болду. Кудай Алла таалам жаратканын берди. 30-майда 9:30 эртең менен эртең ошо Кыргыздын желеги көтөрүлдү Макалуда. Ошо менен азыр жыйынтыгыбыз ушундай. Кычкылтексиз дүйнөдөгү мындай бийик чокуларды багындыруу үчүн айлап, жылдап даярдыктан өтүү зарыл, дейт Эдуард Кубатов. 1,5 жыл мындай өзгөчө машыгып, өзгөчө тренировкалар башталган. Аракет жыйынтык жакшы. 1,5 жылдын ичинде 8516 метрге чейин кычкылдык колдонбой чыктым. Мурунку рекорд 8201 метр болчу. Азыр 315 метрге чоңоюп болду да. Ал эми буга чейин Эверест чокусун багындырган Кадыр Сайдилкан бул ирет 8516 метрлик Лухадзе чокусун багындырып, ал жерге 4 килограмм болгон Манас эпосунун китебин көтөрүп чыккан. Ал дүйнөдөгү тоо туризми, альпинизм жакшы өнүгүп жатканын айтып, Кыргызстан эң алдыңкы Непал жана Пакистандан кийинки эле 3-өлкө боло алаарын белгиледи. Эми биз баягы дайым айтабыз го, дүйнөдө биздин экономикабызды көтөрө турган, биздин социалдык акыбалыбызды оңдой турган бул туризм тармагы депчи. Биз болсо дүйнөдөгү тоолуу альпинизм 3 өлкөнүн бирөөсү боло алабыз да. Эң алдыңкы 3 өлкөнүн. Бул Непал, Пакистан, андан кийин эле Кыргызстан да. Мисалы Европада Альпы тоолору канча мамлекетти аралап өтөт. Түштүк Америкада Анды тоо кыркалары ал деле ошо бир 7-8 мамлекеттин карамагында да. Биздин кичинекей Кыргызстаныбызда 94% тоо. Анын 3-ө 7000дик тоолор. Анан 6000 метрлик, 5000 метрлик абдан эле көп тоолорубуз бар. Ошон үчүн биздин туризмдин алдыңкы локомотиви болуп бере турган бир багыт. Негизи биз азыр мен чынын айтсам 1% да ачыл элек. Биздин потенциалдын 1% ачыл элек. Ушул эле делегациянын курамында альпинист Селим Карыпбеков да болду. Ал бийиктиги 8400 метрге чейин жеткен Эверест чокусун багындырган 4-чү кыргызстандык болуп калды. Карыпбеков мындай чокуну багындыруу ар бир кыргызстандыктын колунан келерин айтып, жаштарды сергек жашоого үндөдү. Эгерде жакшы сүйлөгөн, бирок тоого жакшы чыга албаган Карыпбеков ушундай бийиктикке чыгып келе турган болсо, биздин жаш жарандарыбыздын баардыгынын көбүнүн ошондой мүмкүнчүлүгү бар. Биздин кыргыз желегин даңазалап дүйнө чокусуна чыгара турган ар бир кыргыздын ошондой мүмкүнчүлүгү бар. Жакшы жашоого умтулуп, сергек жашоого умтулуп, спорт менен машыгып, аракет кыла берсе, аракеттин аягы берекет болот экени мынакей бул көргөзүп атат. Кыргыз альпинисттеринин мындай бийиктикте багындыруусуна мамлекет тараптан да колдоо көргөзүлгөн. Белгилүү болгондой, альпинисттер сапарга чыгуу алдында өлкө башчы Садыр Жапаров жеке кабыл алып, колдоруна Кыргызстандын желегин карматканы бар. Экспедиция башталганда атайын өзгөчө встреча болгон, өзгөчө кезигишип, өзүнүн батасын берип, жакшы жол каалап, жакшы экспедицияны каалап берди. Буюрса ошол биз деген өзүбүздүн милдетибизди, өзүбүздүн сөзүбүздү президенттин астында аткарганга чоң аракет кылдык. Уят кылган жокпуз кыргыз элибизди, уят кылган жокпуз кыргыз президентибизди. Бүт баары жакшы, кыргыздын желеги
мына 4 улуу тоодо 3 улуу тоодо көтөрүлдү. Биз президентибизге абдан ыраазыбыз. Ошону түшүнүп, ошону колдоп, бул өтө маанилүү нерсе. Кийин бизге өлкөбүзгө акча алып келе турган, инвестиция алып келе турган, туризмди алып келе турган, биздин өлкөбүздү жакшы тараптан даңазалай турган бул чоң кадам экенин билип, ошону колдогонуна биз абдан ыраазыбыз. Чынында эле бул бизге чоң дем күч болду. Дүйнөнүн эң бийик чокуларын кычкылтек колдонбой багындыруу максатын өжөрлүк менен ишке ашырып жаткан кыргызстандык альпинисттерден бул ийгилигин башка элдер да суктануу менен карашууда. Эми кыргыз альпинисттер мындан дагы бийик чокуларды багындырып, өлкөнүн желеген бийик көтөрүүнү көздөп жатышат. Çıkan